Унаа тумшугу менен кадимкидей арыкка сайылып калган Ош Бишкек жолунда үрүү үчүн жол кырсыгы катталды. Кырсык Базар Коргон шаарында болгон. Кебирки кыздар беттерин жаппайт, камерадан корккон кыздар беттерин жабып, Бишкекте сойкукананы иштеткендер жана сойкукананын ичинде иштеп жаткан кыздар дагы УКМК тарабынан кармалды. Шаардын ичин суу каптап, унааларды дагы сел агызып жатканын көрүүгө болот. Кытайга өтө чоң апаат келдиби? Өтө каттуу жаандын кесепетинде Кытайда өтө чоң сел жүрдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Базар Коргон туугандар, абайлаңыздар жолдо жүргөндө. Бишкекте сойкулар аныкталып, уюштуруучулар кармалды. УКМК интимдик кызмат көрсөтүүлөрдү жана сойкуканаларды уюштуруучулардын ири тобу колго түшүрүлдү. Мындан кийин сойкулукту уюштурууга шарт түзгөн сауналардын, мейманканалардын, жеке батирлердин жана оюн-зоок жайларынын ээлери жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМКнын маалыматына ылайык, укук коргоо органдарынын системалуу түрдө сойкулукка каршы күрөшүүсүнүн натыйжасында коомубуздагы буга окшогон терс көрүнүштөр азайтылды. Бирок алардын ишмердүүлүгү сауналардын, мейманканалардын, жеке батирлердин жана жеке оюн-зоок мекемелеринин ээлеринин кызыкчылыгы аркылуу уланып келүүдө. 21 июнда Бишкек шаарынын аймагында мурда аныкталган сауналарда, конок үйлөрүндө жеке менчик батирлерде ири өлчөмдөгү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында 50дөн ашык кыздардын интимдик кызмат көрсөткөндүгү аныкталган. Тергөө маалында кармалган кыздардын баары интимдик кызматтарды жана сойкуканаларды уюштургандарга карата көрсөтмөлөрдү беришкен. Натыйжада интимдик кызматтын жана сойкуканалардын уюштуруучулары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Satıp geldim. Bezim kışta. Ben karaman üçün alın faydasını görselim. Жөжөнү сатып алып өлүп калгандан кийин кайра акчасын бер деп жаңжал чыгарган. Социалдык тармактарда жөжөнү сатып алып өлүп калгандан кийин кайра акчасын бер деп жаңжал чыгарган аялдын видеосу тарады. Видео качан жана кайсыл жерде тартылганы жана эмне менен аяктаганы белгисиз жана социалдык тармактын колдонуучулары ар кандай түрдүү пикирлерди калтырышууда. Кубангандан ыйлагың келет. Чек араны тосуп жаткан аскерлер түштөнүү учурунда. Facebook колдонуучусу 26 июнь күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы жоокерлердин күнүмдүк турмушун чагылдырган таасирдүү видеону жарыялады. Постто айтылгандай, тынчтыкты жана коопсуздукту сактап турган кыргыз аскерлери түшкү тыныгы учурунда өздөрү ырдап, жандуу маанай жаратышты. Автор бул көрүнүшкө толкунданып, кубангандан ыйлагың келет деп жазган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Индонезияда 2 казакстандык кармалды. Алар өлүм жазасына тартылышы мүмкүн.
Казакстандын Жакартадагы элчилиги тергөө органдары жана айыпталуучулардын жакындары менен байланышта. Маселе казак дипломаттарынын көзөмөлүндө деп билдирди Тышкы иштер министрлиги. Индонезиялык басылмалардын маалыматына караганда, казакстандыктар ушул жылдын апрель айында Бали аралында кармалып, алардан 49 граммдай кристалл метамфетамин табылган. Алар Индонезияда өлүм жазасына тартыла турган Банги аткезчилиги үчүн айыпталууда. Индонезиянын укук коргоо органдары сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле мамлекеттер ортосунда соттолгондорду алмашуу боюнча келишим жок экенин билдиришти. Бишкекте колледждин 2 мугалими кармалды. 24-июнда Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледжинин кафедра башчысы, окуу жайдын окутуучусу мамлекеттик сынакка кирүү жана дипломдук ишти коргоо үчүн акча алганда кармалды. УКМК билдиргендей, опузалап, пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Жаран Накталай жана мобилдик тиркеми аркылуу 20 000 сомдон ашык акча алгандыгы катталган. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кытайда катуу суу ташкыны, 80 000ден ашуун адам эвакуацияланды. Кытайдын түштүк батышындагы Гучжоу аймагында катуу жааган жаандан жана суу ташкынынан улам унаалар сууга агып, олуттуу зыян алып келди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, жалпысынан 80 000ден ашуун адам эвакуацияланды. Дулиу дарыясындагы суу деңгээли кооптуу чекке жетип, 6 метрге жогорулады. Жунсян жана Сунсян райондорунда биринчи деңгээлдеги максималдуу реакция режими жарыяланды. Социалдык тармактарда тараган видеолордо күчтүү суу агымы, жолдогу автоунааларды агызган көрүнүштөр түшүрүлгөн. Бул кырдаал унаа ээлерине чоң чыгымдарды алып келүүдө. Сууга чөккөн автоунааларды оңдоо абдан кымбат жана көп убакытты талап кылат. Айрымдар чыгымдардын бир бөлүгүн кайтаруу максатында унааларын аукцион аркылуу сатууга аракет кылып жатышат. Бул тема социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Мындай учур буга чейин АКШда да болгон. Хелен жана Милтон бороондорунан кийин Флоридада миңдеген унаа суу алдында калып, алардын көпчүлүгү арзан баада аукционго коюлган. Алардын арасында жөнөкөй седандардан баштап кымбат спорткарларга чейин болгон. Азырынча Гучжоудагы унаа ээлери тарткан зыяндын расмий суммасы айтыла элек. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.